Казакстан Кыргызстан менен чек арадагы кырдаал боюнча билдирүү жасады. Коңшу Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин басма-сөз кызматы 17 майдан 18 майга караган түнү Бишкектин чыгыш тарабында чет элдик студенттердин катышуусунда болгон окуядан кийин Пакистандын жарандары Кыргызстандан Казакстанга өтүп жатат деген маалыматты четке какты. Бишкектеги түнкү тополоңдон кийин Кыргызстандан Казакстанга өтүүнү пландаган пакистандык студенттердин топтору тууралуу айрым маалымат каражаттары жарыялаган маалымат чындыкка дал келбейт. Казак-кыргыз мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттары штаттык режимде иштеп жатат. Казакстан менен Кыргызстандык чек ара кызматтары Бишкектеги кырдаал боюнча тынымсыз маалымат алмашууда деп айтылат маалыматта. Маалымат булак Супер KJ. Бишкекте ыктыярчылар чет элдиктерге жардам берип жатышат. Кыргызстандык ыктыярчылар Бишкек шаарындагы чет элдик жарандарга жардам берип жатышат. Ыктыярчы Перизат Анарбек кызы социалдык тармак аркылуу билдиргендей, алар 18 майга караган түнү болгон окуядан кийин коркуп үйдөн чыга албай отурган чет элдик студенттерге тамак аш менен жардам көрсөтүп жатышат. Алар жалпы 17 батирдеги жана хостелдеги чет элдиктерге азык-түлүк жеткирип беришкен. Каражатты кайдыгер эмес кыргызстандыктар чогултушкан. Жардам көрсөтүп уланууда. Маалымат булак репортер KJ. Пакистандык студенттердин биринчи тобу Бишкектен учуп кетишти. Атайын рейс менен Бишкек шаарынан учкан пакистандык студенттердин биринчи тобу Пакистандын Лахор шаарындагы аэропортко конду деп жазат жергиликтүү Way News басылмасы. Студенттер 18 майга караган түнү болгон окуядан кийин кете башташты. Аларды Пакистандын ички иштер министри Максин Навки тосуп алды. Ошондой эле 19 майда Бишкекке Пакистандын тышкы иштер министри Исхактар жана Кашмир иштери боюнча федералдык министри Амир Мукам келери жана мындай чечимди премьер-министр Шехбаз Шариф кабыл алган маалымдалган. Сапардын алкагында Пакистандын тышкы иштер министрлигинин башчысы Бишкектин өкмөт өкүлдөрү менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, жабыркаган студенттерге колдоо көрсөтөт. Маалымат булак репортер KJ. Пакистандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Исламабаддагы элчилигинин жетекчисин чакырып, Бишкектеги окуяны талкуулады. Бул тууралуу Junoy News агенттиги билдирди. Анда Пакистан бийлиги окуяга терең тынчсыздануусун билдирип, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Пакистан өкмөтү өз жарандарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн Кыргызстандын бийлиги менен дайыма байланышта экен баса белгилеген деп айтылат. Ошондой эле Пакистандын Кыргызстандагы элчилиги жабыркаган студенттер үчүн жана алардын ата-энелери менен байланышуу үчүн тез жардам телефонун ачканы айтылды. Эскерте кетсек, 13 май күнү кечинде Бишкектин чыгыш тарабындагы жатаканаларынын биринде жергиликтүү тургундарды чет элдик жарандар сабап жаткандагы видео тараган. 4 күндөн кийин тагыраагы 17 майда жатаканадан анча алыс эмес жайгашкан Чүй Курманжандатка көчөлөрүнүн кесилишинде жакын жерде чогулган эл чет элдиктерди жоопко тартууну талап кылышкан. Өз кезегинде Свердлов райондук ички иштер бөлүмү мушташка катышкан чет элдик студенттерди кармалганын билдирген. Маалымат булак Супер KJ. Пакистанда Кыргызстандын элчилигинин имаратынын алдында наразычылык акция өттү. Пакистандын Борбору Исламабад шаарындагы Кыргызстандын элчилигинин имаратында Бишкектеги пакистандык студенттерге кол салуу окуясы боюнча наразычылык акциясы өттү. Алар чет элдик студенттерге карата жасалган мамилеге наразы экендигин билдиришти. Аталган жерге полиция кызматкерлери дипломаттардын коопсуздугун коргоо үчүн барып, элчиликтин имаратынын айланасын тикен түзүү менен тоскон. Ошондой эле Карачи шаарында да ушундай өңүттөгү акция өткөнү кабарланды. Чогулгандар жабыркаган чет элдик студенттерге карата жоопкерчиликтүү жана адилеттүү болууну талап кылышкан. Маалымат булак Баркелде. Биз мусулманбыз. Бишкектеги пакистандык студенттер видео кайрылуу жасашты. Бишкек шаарында болгон наразычылык акциясынан кийин Борбор калаада окуп жаткан пакистандык студенттер видео аркылуу кайрылуу жасашты. Кайрылууда алар Кыргызстанда конок экенин айтышып, өздөрүн дагы коноктой алып жүрүүгө аракет кылып келишерин баса белгилешти. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бардык пакистандыктардын атынан кайрылуу жасоону туура көрдүк жана бул жаңжал эмнеден башталганын айта кетели. 3 египеттик жаран кыргызстандыктар менен мушташты. Биз бул жакта студентпиз, окуганы келгенбиз. Бизде окуу үй, бул жерде конокпуз, коноктой жүрүшүбүз керек деп эскертип келебиз. Бирок биз пакистандыкпыз. Муну баштагандын баары египеттиктер, деди кайрылуу жасаган пакистандык студент.
Ошондой эле алар жакындары Кыргызстандан алып кетебиз деп жатышканын, алар болсо окууларын бүтүргүсү келип жатканын айтышты. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кандайсыңар? Жакшы себе. Я, Ахмад Амин, от имени всех пакистанцев решил записать видеообращение и хотел вам сказать, за что вот эта проблема началась. 3 египетских студента дрались с киргизским мальчиком. Мы из Пакистана, мы студенты здесь, мы из учебы сюда пришли. И пакистанский студент только учеба, дом, учеба, дом. Да, я знаю, новые студенты, они иногда мусор, не определяют мусор, авария сделают. Иногда нарушения. Но мы сам им научим, что мы здесь гости и должны жить как гости. И я вам хотел сказать, мы из Пакистана, и вот эти студенты, которые за кто вот эта проблема начал, они из Египта. И вы все вчера видели, что и как вчера был. Много людей, много общежития, квартира зашли и много студентов сбили. Там девушки живут, общежитие, девушки живут, мальчикам, мужикам, ладно. Ну, зачем девушкам трогать? Мы же мусульман, братья. Девушкам трогать нельзя же. Я хочу вам сказать, что мы здесь хотим учиться. Наши родители хотят нам забрать, но мы здесь хотим учиться и до конца учеба заканчивать. Я это вам хочу сказать, мы из других стран, и они из других стран. За их виноват мы же не отвечаем. Вчера много студентов из Пакистана, которые студент, из Бангладеш, которые здесь студент, и за работа, кто приехали, много студентов и сбили. И это очень плохо было. Вы все TikTok посмотрели, Instagram посмотрели, вы сам это подумаете, они маленькие, бедные человек, их 20 лет, 21 лет, это же нехорошо. Как вчера это все было, я это хочу, чтобы дальше такой не был. Да, если какой-то человек что-то плохо сделает, им надо доказать, ну, по закону. И за один человек полностью нация же не отвечает. Бывает плохой люди, но плохой нации нету. Мы тоже не говорим, кыргыз люди плохой. Вчера, да, много людей пришли, ну, плохой люди бывает, но плохой нации нету. У нас тоже кыргыз друзья есть, не друзья, братья есть. Мы каждый день вместе посидим, покушаем. И мы мусульмане, мы брат. Мы наоборот должны друг другу помогать. Драться и плохо сделать, это нехорошо. И это все посмотрите, подумайте, и потом по закону, да, кто виноват, им надо доказать. Я это хочу, чтобы кто не виноват, он нет, у него это не было, он не должен за другим мальчикам отвечать. Спасибо, до свидания. Министрлик Пакистандын тышкы иштер министри келери тууралуу маалыматты четке какты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Пакистандык жалпы камалымдоо каражаттары жарыялаган Пакистандын тышкы иштер министринин Кыргызстанга барышы тууралуу маалыматты тастыктаган жок. Министрлик редакцияга маалымат берип, Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен пакистандык коллегасы Исхак Дардын ортосунда телефондук сүйлөшүү жүрөөрүн билдирди. Маалымат булак баракелде.